Бейш эненин таманында кандай гана сонун сөздөр Бүгүн биз Бейш эненин таманында аттуу кино тасманын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Башкы жаратуучусу Руслан Акунбайкебиз. Менин оюмча Кыргызстандын жалпы баары эле билет болуш керек кандай режиссер экенин. Азыр көрөлү бул тасмасы кандай деңгээлде тартылганын, көрүүчүлөр кандай ой айтышат, кеттик. Мана кандай? Жакшы буйрса. Эмне жеп атасыңар? Негизи бул кайраттыкка да. Кайраттыкка, Покраска кылат. Көргөн жокпу? Көргөн жок. Кармап турчусу өткөчү чалган дейт. Жеп атасыңар. Бейш эненин таманында деген сөздү кандай түшүнөсүз? Прямой смысле эле түшүнөм. Кийинки суроо. Ушундай айтып коет го. Бейш эненин таманына рай под ногами матерей депчи. Дүйнөдө эң баалуу, эң сага жакын, кандай болбосо дагы бирок эң мындай сен сага жылуу адам бул өзүңдөн эң. Ошол себептен бул фраза эң туура коюлуп, анан киного дагы эң сонун келген дейм да. Эне деп кеттиңиз, өзүңүз жакында ата болдуңуз. Ата кандай экен дегиле мындай. Статус ата. Биринчи ай вообще түшүнбөй жүрдүм. Бул ким эмне кылам дедим. Бирөөнүн кызы менин үйүмдө жүргөндөр болду. Анан мындай отцовский чувстволор пайда болуп, анан ошондон кийин азыр мисалы үчүн мен силер менен интервью берип атам, бирок өзүмдүн кызыма барып ойногум келип атат да. Бар кетип келчү. Жакшы. Мейланда кетейин деп кой. Ассалам алейкум, Эмил байке. Кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы, рахмат. Бул өтө чоң долбоор, жоопкерчилик өтө чоң, сезимдери дагы өтө мындай башкача болуп аткандыр, Албетте азыркы учурда сезимдер негизинен эле бул тасма ишке киришкен процесстен баштап эле жоопкерчиликти да сезип атабыз. Толкундоолор күндөн күнгө күчөп атат дегендей. Бүгүн өзгөчө болуп атат. Бул күндү аябай күткөнбүз чынында. Буйрса келди. Эми азыр толкундансак дагы толкун болбой койсо деле ошол да. Баары бир эле. Руслан байке, ассалам алейкум. Алейкум. Кандай жакшы экен, Буйрса. Жакшы. Эң башкыда трейлер баштаганда президенттин колдоосунда дегенде ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ал биздин Садыр Нуркожоевич кантип колдоо көрсөттү тасма? Негизи президентибиз Садыр Нуркожо уулу бизге чоң салым кошту. Анткени биздин продюсерибиз бар, Түгөлбай Койчиев деген жаш ишкер, мыкты жигит. Жүрөгү аябай назик, пейили кенен дегендей. Анан ал ошо Эмил менен жолугуп, Эмилден идеяны укканда эле, мындай Эмил айтып берсе эле аябай шолуктап ыйлап, жүрөгү жибип, ушуну тартпасак болбойт. Бирок бул аябай масштабтуу. Жок, тартпасак болбойт деп, ал тескерисинче бизге дем күч берди. Анан биз дагы деп анан эсептесек аябай эле көп акча чыкты. Анан эмне кылабыз деп анан ушу мамлекет аркылуу биз кайрылып көрсөк башка өлкөлөргө, мамлекет аркылуу биз ушундай кадамдарды кылсак, биз эми жөнөкөй студия эмес, ушу мамлекеттин арты менен деп анан кайрылсак, ошо элге пайдасы тийчү тасма бекен деп сураптыр. Ошондой деп кепилдик беребиз десек, ошол жактан толук колдоо көрсөтүп, ошо президент Абдыкадыр менен ошо көп өлкөлөрдө бизге жеңил болду тартыш. Жеңилдетип, аябай жеңилдетип уруксат алыш. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бизге көчөгө чыгып алып эле жосо барып тарта албайсың. Аяка уруксат керек, анан уруксатын мисалы үчүн айлап карашат. Ушундай да өзгөчө бул ушул араб өлкөлөрү тараптарында да. Анан ошол себептен ошол эле Египетте, ошол эле ушул коңшу өлкөлөрдү тартканга, ошол эле биздин техниканы бажыдан өткөзүп, кайра кирип чыгарышта эле бул аябай чоң убакыт ошол жактан колдоп берди. Анан мен дагы ушул бүгүн аябай эле айтып келатам көп эле жерден. Мен эмнеге эң баарынан эмнеге ыраазы болдум? Чыгармачыл адам катары мага жардамчысы болобу, же да башка болобу, же Түгөлбай аркылуу болобу, бир дагы сунуш, өтүнүч же буйрук келген жок. Мисалы үчүн муну мындай кыл, муну мындай деп макта, муну мындай деп жакта деген дагы. Тескерисинче мен ошондо аябай ыраазы болдум. Ушу бизге ишенип, элге пайдасы тийген тасма болсо, анда колдоп берилди деп. Ошондой колдоп, бирок эч талабы жок колдогонуна мен аябай таң калдым.
аябай баа бердим. Анан чын жүрөктөн аябай ыраазымын. Биз 1 жыл бою бул тасма менен иштедик. 5 жыл бул 5 жылдан бери бул сценарий биздин башыбызда жүрөт. Тартабыз деген кыял менен тарта албай жүрдүк. Арман болуп жүрдү. Негизинен бул тасмага 1 жыл бою ошо Кыргызстанда болгон жок, бирок сценарий жазып атканда үй бүлөм жанымда болду. Съемканын кээ бир жеринде балдарымдын каникулунда жанымда болду. Негизинен келип кетип аттым дегендей. Ушул кинодон кандай сезимдер менен чыкса максатыңызга жеткен болосуз? Ар бир адам Чыңгыз Айтматовдун сөзүндөй адамга эң кыйыны күн сайын адам болду дейт го. Чыгып адам болуш керек экен деген ой менен чыксак, менимче баарыбыз жеңишке жетебиз. Наргүл апа, саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык. Денсаулыгыңыз кандай? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр ушул күнгө жеткирген Аллахыма ыраазымын. Сиздин бул алгачкы чет мамлекеттеги тартылган тасмаңыз болуп эсептелинеби? Ооба да. Кандай экен? Эң биринчи ушундай чоң эмеде, чоң тасмада, чоң проект менен анан 7 өлкөнү кыдырып келишим биринчи жолу, ачыгын айтканда. Биякта деле тартылып жүрдүм мен, билесиңер, менин кинолорумда, кыргыз фильмде. Анан эми бул мындай чет өлкөлөрдө биринчи жолу. Кандай болду? Кандай сезимдер болду чет мамлекетке чыгып, башка улуттагы адамдар менен иштеш? Эң чоң сезим пайда болду. Абдан жакшы. Кандайдыр бир дем күч алдым. Анткени ошол жерге биз кайсыл өлкөгө барбайлы команда тосуп алып атты да, ошолордун иштеп берип атканын, жан дилим менен берилип иштеп берип атканын көргөндө мен өзүмчө дем күч алам да. Эмне үчүн ушулар ушинтип иштеп атса, мен иштебешим керек. Мен анан эчтекемди билгизбей чарчасам дагы, анында дагы калсаңыз дагы эчтеке билгизбей иштеп келдим. Ошол менен укмуш болду. Анан эң биринчи эле эмеге биздин өзүбүздүн коңшу өлкөлөргө бар, Коконго барганда эле мен таң калдым. Ал жер эле мага керемет көрүндү. Ал эми чөлдө Туркистан. Андан кийин эле анан Анталияга бардык. Анталияга барганда ушундай жаккан шаар мага кооздугу, элдери дагы бир кандайдыр бир жылуу сезим менен кабыл алышты да. Бизде аябай кичпей эл, жакшы эл экен. Анан жатаканабыз, бизге болгон мамилелер, съемкаларыбыз да абдан жакшы жүрдү да. Ал жерде анан жана тачка менен жана мен сериалдардан көрчүмүн да. Түрктөрдүн сериалдарын жакшы көрөм. Ошол көчөлөр менен, узкий көчөлөр менен өтүп барат. Кудай тобо, муну мен кинодон эле көрчүмүн. Өзүм аралап жүрөм деген ойге өзүм дагы киного тартылып, ушул кинодон көргөн көчөлөрдө өзүм жүрөм деген сезим пайда болду да. Сиз негизи кыргыз кинолоруна өтө чоң салым кошуп жүрөсүз да көптөн бери. Мисалы үчүн Салам Нью-Йорк кандай кино? Бул тасмаңыз деле кыргыз киносун жаңы нукка бөлөбү, мындай жаңы уровеньге чыгарабы? Негизи ушул киночулар биз табак жарабыз го. Ошондо айткан сөзүм бар. Бизге бул эки нерсе, эки ниетибизди койгонбуз. Бул биринчиси ушу кыргыз элге пайда алып келе турса, экинчиси кыргыз киносун ушу дүйнөгө чыгарганга аракет кылып көрөлү. Эми дүйнө болбосо дагы жок дегенде ушул мусулман өлкөлөрүнө чыгаралы деп. Ошол эле Малайзия болобу, Индонезия, ошол эле Йемен болобу, бир ошонун айылында отуруп алып, ушундай кино чыгып туруп, телевизордон көрсөтүп атканда көрөлүчү деп, анан ошол аркылуу да биздин кинону, биздин маданиятты ошону таанытсак деген дагы ушундай бир максатыбыз бар болчу да. Чынында кыйналуу деле болгон жок. Балким кээде түнкү тартуу убагында футболкачан туруп ичине баягы кадрдын ичинде үшүп калышы мүмкүн болгону. Андай деле кыйналып, аябай бир эсте каларлык деле мындай кыйналыш болгон жок. Чынында жеңил болду бардыгы. Себеп дегенде команда бардыгы профессионалдар болду. Ар бир өлкөнүн актерлору, командасы аябай мыкты даярдалган, буга чейин укмуш чоң проекттерде иштеген командалар болду. Ошондуктан кыйналуу болгон жок. Анан башка мамлекет деп кеттиңиз. Ал жерлерде башка, мисалы үчүн Египет деп, мындай Казакстан, ал жерлерде качан көрсөтүлөт тасма? Азыр Казакстандан аябай суроо талап түшүп атат. Бизге өзлөрү байланышка чыгып,
анан 21 марттан баштап орозо учурунда бергиле деп бизди шаштырып атат да. Ошол анан бизден Өзбекстандан өнөктөштөр бүгүн келатат. Бияка алар дагы келип ошо Өзбекстандан прокатын ошо чоң прокат кылып баштайлы, көрөлү деп алар да эргүү менен аябай мындай аттанып атышат да. Аякта болсо ошо ороз айтка деп атышат, Кудай буйрса 11 апрелден баштап. Анан азыр болсо ошо орусчага которулуп атат. Балким ушу мусулмандар жыш жашаган Орусиядагы өлкөлөрдө, республикаларда көрсөтүлгөнгө дагы сунушташып атат да. Жакшы. Дагестан сыяктуу. Дагестан, Ингушетия, Чечня, Татарстан, Башкирия дегендей. Сиздин карьераңызда өзүңүздүн максатыңыз кандай? Менин карьерамдын максаты актер болуш. Актер болгондо кандай актер болуш? Жакшы актер болуш. Жок, эми актер болгондон кийин ар бир образыңан Майын чыгат. ар бир тасмаңан адам бир жок дегенде өзүнө бир мындай плюс алып кетсе, жакшы ой алып кетсе, менин оюмча эми жаш өзү кыска да. Анан эми жетишкендиктерге жетсе болот, аракет кылып жетсең болот. Анан ошол жашооң бүтөт да. Бүткөндөн артында балдарың калат, туугандарың калат, ошондо бул кандай адам эле деп мынтип карашканда, мындай жакшы жагы бар экен, бул жагы жакшы экен, мунун жагын кылса болот экен, бул жагы кичине начар экен, бул жагын кылбайт экен деп мындай. Ошол жаман менен ак менен каранын ошо агы жашоомдо көбүрөөк болсо, адамдарга бир адамдарды агартууга чакырган бир тасмаларым көп болсо деген эле кыялым. Мен аны сезбейм да. Жанындагы кыздар, балдар, апа самолетто кандай переносить этесиз? Же бияка келгенде давлениеңиз көтөр? Жок, мен эчтеке болгон жокмун. Эчтеке. Ошолорду сезген жокмун. Сезсем да сездирбейин дедим. Жакшы болот деген эмелер менен бир гана эмеден кичине эгип кетти. Жок, ысык эмес экен. Айыр кандайдыр биздин ырбаатчыдай болуп, мондай шамал уруп турат экен. Бир жел болуп турат экен, ошол жерден өзү съемкада кичине тяжелыйраак болду ошол жерден. Анан кичине кыйынчылыктар болду, бирок эң күчтүү адамга таасир калтыра турган съемка ошол жерде болду да. Сиз өзүңүз тасмага тартылып калдыңыз. Кастинг аркылуу өттүңүзбү же дароо сунуш түштүбү? Бул кичине эмерээк да, узагыраак. Мен ошо пандемияга чейин эле эмил келип, мен больницада элем. Жолдошумду карап аттым эле, ал операция болгон. Анан апа бир балдар менен келип эле машина менен алып кетип, ушундай кино баштаган атабыз. Энесин Арабияга алып барат экен. Ошого кастингге түшүп бериңиз деп бир жака барып, ошол жерге кастинг кылды да. Мен андан эле пандемия башталып кетип анан унутулуп калды. Мен аны ойлобой деле калдым. Анан жакын аранын эмесинде эле кайра пайда болуп эле мага айтылып калды да, ушундай сиз ушул жака келиңиз. Анан кыздар келип менден сөздөрүн айттырып кетет. Баламдын ордуна ойноп, анан эмне мекеге деген сөздөрдү айтты. Ошол анан эле эми өтсөм өттүм, өтпөсөм эми кандай кылайын, бирок ушунчалык дил эме болдум да, эмем күчтүү болду. Каалоом тартылсам дегенде анан эле айта албайм да, кандай кылам, каалоом күчтүү болду. Анан Кудай буйруп эле Русланга рахмат, Эмилге рахмат. Анан стористерден көрүп калдым, Dolby звук деген эмне бул? Ошол жерде айтып кетсеңиз, бул өзгөчө звук окшойт болду. Dolby звук деген ийне түшсө, ошону угасың кадрда. Анан бизден мен аябай ыраазымын, биздин үн режиссеру, үн добуш режиссеру Калыбек Шерниязов. Шерниязов деген жигит бар, ал менен биз мурун Көкбөрөдө иштешкенбиз. Ал болсо ошол толугу менен негизи кинону 3 жолу тартасың дейт. Биринчи жолу тартасың, экинчиси монтаждаганда, үчүнчүсү звук жазганда да. Ошол добушун жазып атканда ал деген ошо ар бир кыймыл аракетин өзүнчө студиядан жазып чыкты. Мисалы үчүн кум чачыраса кумду алып кум чачыртат микрофонго. Ошондой кылып анын баарын жаздырып алып, биз музыканы дагы аябай айта кетчү нерсе, Рысбек Усманов деген агайыбыз бар, композитор, өтө таланттуу. Көкбөрөдө чогуу иштештик, Эки Батырда чогуу иштештик. Тайбит аябай күчтүү адам. Анан
ал бизге ыр жазды дагы, анан Руслан муну симфония оркестры менен жазбаса болбойт. Сен угуп көрсөң деди. Анан мен ал Рысбек байкеге эле ишенем. Дароо деп туруп эле анан 60 адамдан турган симфониялык оркестр менен саундтректи жаздырдык. Анан Калыбек анын баарын алып алып, азыр Санкт-Петербург шаарында ошонун ар бирин 5-1 деген алып, 5-1 деген. Добуш 5 жактан чыгат. Мисал үчүн машине бияктан кетип атса, машиненин үнү мында келип туруп деп бияка өтүп кетет. Артыңда бир адил деп кыркыса, бияктан бир адил деп кыйкырганда чыгат. Бирөө артса бияктан чыгат. Ал ошону мында чачыратып берет да, звукту. Бул эми дүйнөлүк стандарт. Дүйнөлүк мен деген кинотеатрларга чыгам десең, мен деген стримингтерге чыгам десең, сен ушундай форматта иштешиң керек. Алтынбек байке, салам алейкум, амансызбы? Алейкум ассалам, аман. Биринчиден куттуктайм, күйөө бала тасмаңар хит болду. Чоң рахмат. Сонун болуп атат. Рахмат, буюрса жакшы. Бул тасмада кандай салымыңызды коштуңуз, кандай эмгек кылдыңыз? Бул тасмада мен Руслан Акундун байкебиздин жардамчысы болдум. Руслан байкеден аябай көптөгөн опыт үйрөндүк. Любой Руслан байке эмне жумушта айтса, ошол жумушту кылып аттык. Чет мамлекетке алгачкы тасмаңыз менин оюмча, анда алгачкы. Кандай экен дегиле чет мамлекеттеги киношниктер менен мындайча айтканда иштешкен? Негизи эле тил билиш керек экен. Бияк жактан деген тили жок эле. Биз тил билбегендиктен эме менен түшүндүрүп аттык, эмоциялар менен. Тигин пантомима деп коет, ошо менен. Руслан байкенин тажрыйбасы аябай күчтүү экен. Бияктан Руслан байке деген англисче билет экен, түркчө билет экен. Өзүнүн оюн англисче кенен жеткизип, команданы кенен берип, актерлор менен иштешип атканда дагы өзүнүн оюн кенен жеткизип берип атты. Анан ошону көрүп алып, аябай бер жактан биз суктанып турдук. Ошол анан башка өлкөдө негизи өлкөлөр менен салыштырып көрсөк, кыргыздар аябай кыйын иштейт экен бизчи. Бизде деген командада, мисал үчүн деген бул командада бир калп айтпасам бир 40-50дөй киши болсо, Египетте тарттык бир 200-150 точно бар го дейм. Мына кишинин санын билбейсиң да. Мындай айтканда ошол эле жумушту, кыргыз кылган жумушту аякта 200 киши жасап атат. Ооба. Аякта, короче, каждый өзүнүн аябай көп кишилер иштейт экен, а биз кыргыздар любой жумушта кыйын эмеспиз, бирок эстеп кеттим. Сиз интервью бир подкастка, жаратман подкастка барганда мен өзүмдүн тасмаларымды көрө албайм деп айткансыз да, мындай. Ошол жөнүндө бул тасманы өзүңүз көрдүңүзбү же көргөн жоксуз? Мен дагы буга чейин Эмилге айттым. Эмилге айттым, Эмил сага рахмат депчи. Сен болбосоң мен бул тасма жара алмак эмес. Сен көркүн ачыпсың деп. Эмил ал болсо мага мактоолорду айтат. Анан экөөбүз бири-бирибизди мактабайлы, анан бирок Эмилге да айтпаймынбы, бирок мен ушу чочун бирөөнүн тасмасын көргөндөй эле көрүп атам депчи. Анткени башка тасмаларында бия жакпайт, тия жакпайт, кыжыр болду, бия эмнеге мынтип салгам, тия мынтип салгам деп. Ушундай да, мында болсо башка бирөө тарткандай эле, жаш тартыптыр деп. Ким тартып алды экен? Анан жубайыма көрсөтсөм, анан айтты, сенин карьераңдагы эң мыкты тасма болуптур деди. Анан эми жубайым калп айтпайт деп коеюн. Жакшы, анан пираттар жөнүндө жана пост жазып кеттиңиз. Алар менен мен дагы салгылашып жүрөм. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз мүмкүн. Ар бирөөнүн. Пират бул пират деген баягы мурунку түшүнүктөн калып калган да, пиратский диски депчи. Пират деген бул уурулар. Бул жөн гана үйгө кирип бир буюмуңду урдап кеткен сыяктуу эле. Булар өтө чоң эмгекти урдап атат. Эмгекти урдаган бул өтө жаман нерсе. Азырынча кайдыгер карап атышат, бирок азыркы учурда биз жаштуу жакка жастык баарыбыз эле кайдылап атпайбызбы, силер деле биз деле. Эми бул нерсени башка деңгээлге алып чыгабыз. Мурун кармагандарды кечирим суратып, баягы видео тартып эле кечирип коюңуздар, мындай кайталанбайт болуп бүтчү. Бирок ал болбойт экен. Эми бир-экөөнү камабасак болбойт экен. Эми азыр баарыбыз күрөшүшүбүз керек. Бул жакта кандай деген эмгек бар. Бул бейшенин таманда тасмасынын бюджети канчалык чоң, муну урдап мондай деп жазып атышпайбы кээ бирөөлөрчү. Анда эмес кеп, макул бюджет аз болсун, бирок ал жерде эмгек бар. Мен кылган эмгекти башка деле тасмаларда кылып атат. Ошол эле азыркы учурда жакшы болуп аткан кинотеатрлар биздин инилерибиздин тасмасы Палчан 2-ни да чыгарып атышыптыр. Эми бул бир жума боло элек чыкканначы байкуштардын жаш жигиттер, мына мен кол алдымда өскөн инилер тамашадан бери. Анан
эми бооруң ооруйт да. Бул жакшы нерсе эмес. Ошону көргөн дагы уурулукка барабар туугандар. Ошондуктан бүгүн мага бир эжеке жазып ийиптир. Мен аябай сүйүндүм. Жана сторисиме жооп бериптир. Менин баламды карасам дейт, телеграмдан көрүп атыптыр дейт. Анан урушуп, өчүртүп, удалиться этирип туруп анан кинотеатрга алып барып ошо кинону көргөздүм. Балким ошентип кинотеатрга алып барбай аткандагы менин катамбы деп өзү жазыптыр. Мага жүрөгүм аябай тийди да, аябай тийди. Анан менин оюмча ал эжекеде деле күнөө жок. Эми күнүмдү көрүп кат деген бар. Ошентип жүрүп анан убактысын таап атайын ошол кинону көргөздүм дейт. Бул деген жакшы эмес деп урушуп, ошондой дагы тарбияланышыбыз керек болот да, эл өзүчө. Эми кичинекей акчага көрүп коем. Эми биз атайын 5+1 5.1 Dolby звук менен тети Питерден бери канча убакыттан бери жазатып, канча каражат сарптасак, келип алып телефондон көрүп атышат. Эманын рахаты жок. Андан көрө кинотеатрга келгиле. Кудайга шүгүр, азыр ар бир шаарда кинотеатр бар. Жакшы кинотеатрлар бар. Алыстагыларга кино барып атат. Онлайн платформаларда чыгып атат. Мына Азодо, Этномедиада буюрса туурабы. Ошол сыяктуу эле ошолордон көрүп мындай рахат алыш керек деп ойлойм да, сапаттуучу. Эми ууруларды буюрса кармап беришсе, бизге жардам беришсе, буларды жазалайбыз. Всё, ишиңизге ийгилик. Сонун тасма күтөбүз. Чын. Аябай күтүп атабыз. Мен да күтүп атам. 4 кинону мен угуп алып шок болдум да, кантип депчи, ошол жөнүндө кантип жетиштиңиз? Бул биринчиден тажрыйба. Экинчиден бул жаш таланттардын эмгеги, меники эмес. Мисалга алсак, ошол «Миллионер из общаги» дегенди биз менен дебют тарткан, азыр 3-чү проект тартты. Бул Манас Халдаров. Өтө таланттуу. Ошонун режиссеру Манас Халдаров. Агайды тарткан, анан рецепцияны тарткан. Андан тышкары, мисалы үчүн, эми азыр бул дебют деп эсептелет. Биз менен экинчи режиссер болуп иштеп жүргөн, өзүнүн да табити күчтүү Тынчтык Абылкасымов. Ал Мурастын режиссеру болду. Менин ал жакта ишим бул башкы көзөмөл. Мен идеяны ойлоп табам. Сценаристтерди чогултуп, чогуу жазабыз. Ошол сценарийлерди мен бир карап чыгып туруп, оңдотчу жерин оңдоп берип, эме кылып туруп, режиссерду алып келебиз. Сага эмне керек? Иште, жакшы иште, башың оорубасын эч нерсе менен. Заң токосун. Биз дагы ошо площадкада балдардын дагы эч бир кемчилиги болбосун. Курсагы дайыма ток болсун. Жыргап кино тартсын деп. Анан ушундай 4 проектти кылдык. Анан 4 проекттин ошол продюсерлери да бар. Максат Болотбек бар. Байрактан Аманат фильмден Нурбек Айбашев бар. Хач фильмде болсо Түгөлбай Койчиев бар. Анан негизги эле ошо мен ойлойм, биз жакында да чоң пландарыбыз бар. Ушу кино мектеп ачып, көбүрөөк жаш балдарга дебют биз ушу белек кылалы деп, ошо эң мыкты мен күйөм, жанам деген, иштейм деген балдарга ушу дебюттарды тартыралы деген ниетибиз бар. Эми мен деле жаш дей берет, бирок мен деле карасам келип калдым. Кыргыздар шаша берет, бирок ушу жаштарды, жаш таланттарды таптап, ошолорго жол ачып берели. Мен сага миң мертебе ыраазымын. Сага чексиз шүгүр. Тур, кыз асып бер. Мен да апамды жөө Меккеге алып барам. Экөөбүз тоордон, сууардан, чөлдөрдөн өтөбүз. Мен акча алмаштырып келейин. Сен тур. Эч жака жылба. Макулбу? Qo'ng beraymi? Qon? Mo'g'il qo'ng'isi bilan gaplashyapti, eshityapsizmi? Olasizmi qon? Qonol? Vo. Tushungan odam bunday mo'jizani o'ziga munosib ko'radi. Hozir men sizga katta qon beraman. Ne okudum? O balangdan gitti. Apa men sizni tushunmadim. Tisteri mananda, og'zim bunga yashirmagan. Qo'rqib ketdim, shuni aytaman. Конечно, qo'rqasan, qasqir qo'ying. Qasqir.
ата тұрында көзім жұмып бүйтіп қорып тұрдым да. Так еткізіп насмерть жібердім. Kardeşim, Bir borum. Yüce Allah'ın huzurunda Allah'ın yemin altında olsun sana ki ant berem. bu kafirleri Soğuş menen gelgen kapırlardı, topraklarımızdan süreceğim. kres çortuğuldardı, Son jerimizden nefesime kadar kuğup çıkam. bu dava için savaşacağım. Ahırkı demime çeyin kuruşam. Allah Antıma yeminimi bekem bozmama tuğuğa, Allah'ım izin güç vermesin. kuvvet versin. Тасмадан чыктыңыз, кандай сезимдер менен чыктыңыз, кандай мындай ой менен чыктыңыз дегеле? Тасмадан чыктым. Албетте бул тасмага келе жатканда мен бир нерсени унутуп калыптырмын, көрсөтчү. 100 арчымды алып алам деген. Келе жатканда сөзсүз 100 арчыңызды жана орусча айтканда платочкаңызды ала келиңиз. Мен ыйлай берип жолугумду алдым, баары таналка суу болуп калды. Албетте тасманын жаратуучуларына терең ыраазычылык билдиргим келет. Аябай сонун тасма биздин жаштардын ата энеге кайрымдуулукту, тарбиялуулукту өзгөчө бир алдыга үндөй турган мыкты тасма болуптур. Бардыгыбыздын келе жаткан орозодо дагы өзгөчө ооз ачар учурундабы же кайсы маалда сөзсүз бул тасманы көрүп кетишиңиздер керек экен. Үй бүлөлүк жагымдуу тасма. Энелерибиз бар болсун. Мен буюрса бул тасмадан кийин өзүм Меккеге барып келгем. Анан апам ооруйт, анан кан басымы көтөрүлүп турат, анан ойлоп калдым апамды, анан атам экөөүн деле кайрадан Меккеге өзүм алып барып келсемби деген бир ой пайда болду. Эсе да Кудайдын жакшы күнү экен да. Ар бир бала энесинин алдындагы өзүнүн карызын эстеш керек окшойт. Мен да апам болгон. Көз алдымда рахмат апам турду. Мен канчалык ал кишини барктай алдым, сыйлай алдым. Ушу кинодон кийин. Сөз жок. Чыныгы айтканда, анткени ушунчалык адамдын сапаттарын ушу кинодо чыныгы ушу биздин Алла Таалам жакшы көргөн сапаттарды ушу кинодо, кино тасмасында көрсөттү. Миң бирте жолу ыраазымын ушу биздин ушундай сонун таланттуу жигиттер ушундай кино тартканына. Эмилдин ойногону эми Оскар аз болот негизичи. Анан ушу сценарист, режиссер, оператор бүт ушу балдар, кыздар ушу киного өзүнүн салымын кошкон адамдарга мен ийгилик гана каалайм. Баарыңарды кинотеатрга чакырабыз. Бейиш деген кино тасмасына келип көрүп кетиңиз, колдоп кетиңиз. Анан мен кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Анан айткым келет, ушу жашоодо, ушу дүйнөдө ар бир бала өзүнүн апасын Бейишке, Меккеге алып барууга мүмкүнчүлүгү бар болсун, ошону кылсын, Алла Таалам колдосун. Чоң рахмат. Кино чын айтканда эркек башы менен дагы көздөн жаш чыгат. Аябай күчтүү кино экен. Мен бул жерде кино жөнүндө айтып бергенде аябай энеге тиешелүү любой эле нерсе мындай аябай жүрөккө тиет го. Ошондуктан эгер ата энеңер менен келип киного көрсөңөр, ошол эмоциялардын баарын силер дагы байкайсыңар. Жок эле ыйлап эми кайра эле таскар менде. Мен сонун болуп тур, аябай сонун. Баарыңыздарга сунуштайм. Ыйлап атып уже сейчас да көзүм шишип да. Нет, жаш толтурап, просто я еле держусь сейчас, чтобы не заплакать. Сонун фильм болуп, сонун тасма болуп. Мен биринчиден куттуктайм. Эң мыкты тасма болуп тур, чындыгында. Ыйладым, отуруп алып, мен негизи көп деле ыйлай бербейм, анча-мынча кинолоргочу, бирок чындыгында. Эми эне деген бул жашооңдогу эң биринчи адам да. Анан бир сыйра сен дагы апаңды арабага салып алып Меккеге жетелеп сүйрөп кеткиң келет экен да. Ошондуктан муну ар бир кыргыз, ар бир мусулманмын деген адам көрүш керек. Масштаб, таң калуу, шок.
сөз жоқ шындығында. Өзіңөр көріп анан баамдасаң, бирок өзүңөр сөзсүз көрүшүңөр керек. Себеби башкалар мен көргөндөн, мен уккандан бир көргөн артык дейт. Бир көрүп, бир сида ыйлап чыккыла. Кино жөнүндө айтып кетиңизчи. Аябай жакшы кино болуптур. Болду. Рахмат. Достор, берүүбүз аягына келди. Кинону көрүп бүттүк. Чындыгында мындай кино Кыргызстанда тартыла элек. Мен 100%, 100% айтам. Барыңыздар 1 марттан баштап бүткүл Бишкек шаарындагы жана Кыргызстандагы кинотеатрлардан көрүп койгула. Үй бүлөлүк тасма, ата-энеңиз менен, келинчегиңиз менен, жолдошуңуз менен баарың менен барып көргүлө. Сөз кыргыз элим, кыргыз киносу өнүгө берсин. Силер менен мен Бакыт Адамалиев, көрүшкөнчө.